2018 жылы Агахандын демилгеси менен бизде атайын кооператив демилге жаштар түзүлүп, атайын окуудан өткөндөн кийин биз максатыбыз ушул Аксы Алабука элине сапаттуу кызмат көрсөтүп, дыйкандын кирешесин көтөрүү. Кудайга шүгүр ошол максатка жеттик. Бизде мисалы кооперативдин негизи 90% бул жаштар да жумушчу. Биз билгендей эле миграция агымы абдан Кыргызстанда абдан коч, ошол эле биздин Алабукада. Негизи ошол туруктуу баягы жаштарды ушул жерде уштап калыш үчүн азыркы учурда 22 адам жаштар ушул жерде биз менен кошуп иштешип атат да. Мындай айтканда өзүнүн чет жака чыкпай эле ушул жерде иштешип акча таап атат. Плюс жагы өзүнүн үй бүлөсүнүн жанында, анан иши дагы мындай кыйын эмес, жеңил. Мисалы биз 1 гектардан, жөнөкөй элдик ыкма деп коебуз, ошол менен өстүрсөк, түшүмү 10-15 тонна болот да, 12ден 15 тоннага чейин болот 1 гектардан. Ал эми биздин кооперативдин баягы инновациялык методу менен 20-25 тонна түшүм алганга жетиштик да 2 жылдан бери. Себеби бул деген сөз баягы эле мен айткандай агротехниканы өзүнүн убагында кылып, сапаттуу дарын чачсак, анан убагында суу ошол биз эккенден кийин ошол сиз көчөт каяктан алып келдиңиз, кайсыл жактан кеңеш алдыңыз деп биз ошол багыттарды берген натыйжасында бүгүнкү күндө азыр 2000 көчөт эгилди ушул эле айыл өкмөттүн ичинде баягы фермерлер эгишти ушундай көчөттү. Бул деген сөз мындай айтканда объем көбөйүп, элдин баягы максаттуу түрдө кызыгуусу жакшы болду да.